Бул жомок бөбөктөргө арналат. Куйругун жазалаган түлкү. Түлкү талаада жойлоп жүрсө, ит ээрчиткен аңчылар көрүп калат. Алар тайгандарын агытып, түлкүгө кое беришет. Түлкү буту-бутуна тийбей качып отуруп, тайгандан кутулбасын билгенден кийин жакын арадагы ийинге кире качат. Ушентип тайгандар оозунан жолдоргон бөрүдөй болуп, аңкайып сыртта туруп калышат. Ийинин түп жагына жетип, бир аз эс алган соң түлкү көзүм, сен эмнени көрдүң деп көзүнөн сурайт. Анда көзү: мен болгон окуянын баардыгын көрүп турдум. Тайгандар жакындап келе жатканын, ушул жерде ийин бар экенин көрдүм дейт. Түлкү: кулагым, сен эмнени уктуң деп сурайт. Анда кулагы аңчылардын кууп келе жатканын, иттердин арылдаган үнүн угуп, сага алардын жер жарган добушун билдирдим деп жооп берет. Андан кийин түлкү: мурдум, сен эмнени кылдың деп сураса, анда мурду: мен коңурсуган жаман жуттуу иттердин жакындап калганын сезип, сага билгиздим деп жооп берет. Түлкү: буттарым, силер эмне кылдыңар деп сураса, буттары: биз күчүбүздүн келишинче тез чуркап иттерге жеткирбей, сени ушул ийинге алып келдик дешип жапырт жооп беришет. Алардын жоопторуна маашырланган түлкү: куйругум, булар мага минтип жардам берди, сен эмне кылдың деп сураса, куйругу: мен тайгандар келе жатканда коркконумдан эч айламды таппадым, сенин эки арткы бутуңа жашынып калдым дейт. Ошондо түлкү ачуусу келип: сен менин буттарыма жолтоо кылып, тез чуркатпай кармап жаткан турбайсыңбы? Иттер кармап алсын деген арам ойдо экенсиң го. Мен сени иттерге салып берейин, акеңди гана таанытайын деп ачууланып, куйругун ийиндин сыртына булактатып, боордоктоп жатып калды. Ийиндин оозунда аңдып турган иттер сүйүнгөн бойдон түлкүнү куйруктан тиштеп чыгарып, талап киришти. Ошентип куйругун жазалайм деген кем акыл түлкү өзү кырсыкка учурап өлүптүр.